Биздин өлкө өтүшүнө жакшы өнүгүү болуп атат. Ушун баарын болсо биздин президентибиз Нургожоевич Жапаров ушул кылып атат. Вот ошол кишинин мисалычы көзөмөлүнө баарыбыз эми иштеп атабыз. Ошол кишинин тапшырмасын баарын аткарып биз дагы бияка келип атабыз. Вот анткени бүгүнкү күндө бир дагы үй бүлө мындай четте калбаш керек. Бүт баарына биз жардам бериш керекпиз деп ошонун негизинде мен бияка келип атам. Макул, Все, ага. Спросим, министрлерден баягы старый гвардия кыйын болот дейт. Алгандар ушул сөзүм камчыга жакпай калат экен. Же президентке жакпай калат деп коркуп отурат. Могу жерге мен ойлойм, келгениңизге президент деле рахмат дейт. Кыдыр Шайыш деле рахмат дейт. Элдин баары рахмат дейт. Мына биз да рахмат деп атабыз. Мынакей кыздарды колдоп келдиңиз. Чоң рахмат. Өмүрлүү болуңуз. Коллективиңизге чоң рахмат. Мына бүт баары келиптир. Азаматсыздар. Мен ойлойм, калган министрликтер да ушундайларды колдоп кетсе, үйсүз киши калбайт. Ооруп аткан киши калбайт, Кудай кааласа. Буюрса. Көптөйбүз. Рахмат сизге. Ошон баардыгынчы жакшылыкты баштап бердиңиз. Ошон баардыгын биз баарыбыз биригип, ынтымактуу болсок, баардыгы болот. Кудай кааласа. Башында болсо, мынакей өзүңөр көргөндөй биздин президентибиз турат. Баарыбызга ушундай катуу талаптуу коет. Жерлеринен барып, турмуштун баарын көрүп, анан кийин кандай бир принцип болуп калса, ушуларга жардам бериле дегенчи. Ошолор көп болот да. Ошон үчүн биз бияктабыз, жардам беребиз. Бул үй бүлө ушу менен үйүнө кирип калат. Ошон менен жылуулук болот, баардыгы болот. Рахмат. Биздин президентибиз Нургожоевич Жапаров абдан катуу талаптуу койгон болчу. Жерлерге барып, баарын изилдеп, баарын көргүлө, карагыла, билгиле. Анан кийин кандай бир ушундай бир шарттар чыгып калса, ким бирөө сөзсүз жардам берилет деп. Ошол кишинин биздин президентибиздин тапшырмасын аткарып, мынакей биз дагы бияка келип жардам берип атабыз. Мынакей биздин партнерубуз мынакей мына Кудайберген Базарбаев жетектеген мекеме мына газ плита, мына муздаткыч, ошондой эле кир жугуч машина алып келип берди. Мына азыр мына тапшырып атышат. Карасам кичинекей кыз баклашка терип жүрөм дегенде эле уже мен жүрөгүм болбой калды. Жардам берейин дедим. Десем анан звонить этсем айтып калды. Тайке мен сурайын деген боюнча жоголуп кетишти да, көрдүңбү? Адамдар даже ушундай жардам берейин деген кишилерге ишенбей калган заман болуп калды да. Анан кечээ жакында кайрадан ошол передачаны көрүп алып, ушу кыз кандай болуп атат экен деп звонить этсем, ошо жер алдык, анан үй салабыз деп, мен жардам берейинчи деп келип эле сразу бир 50 миң бердим, анан 40 миң бердим. Ошентип башталып кетти. Мына калганын көрдүңөр эми. Калган мынакей азыр мындай айтайын, көптөгөн элдер жардам берди уже. Жакшы акчалар түшүп атат. Бир холодильник алып койдук, мына эртең эме Курбан айт да. Курбан айт деген бул как раз ошо жакырлардан кабар алмай, ошо жакырларга жардам бермей күн. Ошо холодильник алып койдук, уже 2 койдун эти келип түштү. Мына бүгүн мына министрликте кап келди, продуктасын көрдүңөрбү? Ошентип эле көпчүлүк эч кеп эмес да. Мына жакында бүтүрүп коебуз үйүн, Кудай кааласа. Коомдо, элибизде ушундай кишилер болуш керек. Анткени мисалы, мынакей үй бүлөнүн муктаждыгын эч ким билбейт да. Тааныбайбыз, билбейбиз. Ошо атайын бияка келип, мынакей апасы майып экен, эжекеси майып экен, тиги өзү жалгыз экен, кээргете келип тайкеси жардам берет экен деп баарыбызга коңуро берип, баарыбызды ойготуп, баарыбызды бияка чыгарган бул киши. Ушундай кишилер негизи биздин коомду алдыга жылдыр турган кишилер ушулар. Анткени баарыбыз болсо өз мисалы кызматыбыз менен жүрө беребиз. Андан башка эменчи ишибиз жок деп. Ошон үчүн мен дагы абдан мындай ыраазычылыгымды билгизип, айтып, бул кишини болсо мен жакшы тааныйм. Бул киши болсо школдо алтын медаль менен бүткөн, вузду болсо красный дипломду алган болчу. Абдан билимдүү, көз карашымда абдан мынакей алдыга чыккан адам. Ошон үчүн Кудайым бул кишиге ден соолук берсин, күч кубат берсин, жакшылыгын берсин, келечегин берсин. Ушундай адамдар биздин коомдо көбөйсө, биздин коомубуз алдыга сөзсүз монтип өнүгүп жылат. Мынакей азыр өзүңөр көргөндөй, мен башта айткандай, биз ушуки
үй болсо чатырына алып келгенбиз. Ошо чатырга ылайыктуу мынакей доскалар биякта кийин жана мен айткандай фундамент үстүнө пол катары шпарды салып, анын үстүнө болсо жанагы калың жылуу паркет эмесчи салып атабыз, линолеум менен бирге. Негизи менин оюмча ушундан кийин биздин кызыбыз апасы менен эжекеси менен мындай жылуу, мындай комфортный үйдө жашап калышат. Агай, сиздин мекемеде негизи мындай статья жок да, анан ушул акчаны кызматкерлерине чогултту. Бул аябай кызык болуп атат ошол. Бул мындай биринчи иретте бизде профсоюз деген бар. Анан кийин профсоюздун чогулушунда ушундай чечимди биз чыгарып, май айдын аягы менен депчи, биз акчаны чогултканбыз. Мисалы канча ким бере алса берет. Ким бирөө мисалы 100 сом берген, ким бирөө 200 сом берген, ким бирөө 500 сом берген, ким бирөө 2-3 миң сом берген. Ошол бул болсо бир жагы. Экинчи жагы болсо бул албетте биздин акчабыз ушунун баарына жетпейт да. Андан кийин мен спонсорлорго чыккан болчумун. Спонсорлорду чакырып, андан кийин биздин акчабыз ушунча болуп атат. Бир аз жетпей калды депчи, андан кийин алардан да суранган. Негизи болсо мынакей ушунун баарын монтип биригип, чатырга, полго, ички калгаларга, сырткы эмети, терезеге бүт баарын жетиштүү. Баардыгы өсө орду менен болот. Негизи ушундан кийин биздин мынакей кызыбыз апасы менен эжекеси менен мындай жылуу сапаттуу үйдө жашап калыш керек.